Саламатсыңарбы окуучулар? Силер менен кайрадан кыргыз тили сабагын баштайбыз. Андан сабакка көңүл бургула. Баарыңарга жагымдуу маанай калуу менен сен мыктысың, азаматсың, акылдуусуң, сулуусуң, келечекте чоң кесиптин ээси болосуң дегим келет. Анда эмесе биз сабактын баштаардын алдында өзүбүздүн жазуу ишмердүүлүгүбүздү текшерип көрөлү. Ал үчүн тесттен өтүп көрөбүз. Кана балдар, анда тестти баштасак. Бул тестте 3 сүйлөм жазылган. Туура жазылган сүйлөмдү таап, дептериңерге жазасыңар. Кана балдар, туура жазылган сүйлөмдөрдү жазып алдыңарбы? Анда эмесе биз сабагыбызды улантабыз. Өтүлгөн теманы кайталоо. Түшүндүрмө мүчө дегенден айтабыз. Түшүндүрмө мүчө кандай сөздөрдөн түзүлөт? Түшүндүрмө мүчө дагы кандай милдетти аткарат? Мына ушул суроого жооп берүү менен өтүлгөн теманы дагы бир жолу эске түшүрөбүз. Анда эмесе бүгүнкү биздин жаңы темабыз баш мүчөлөрдүн түшүндүрмө мүчөлөрү. Баш мүчөлөр бул жана баяндоочу. Бул сабактын максаты баш мүчөлөрдүн түшүндүрмө мүчөлөрү жөнүндө маалымат алышат. Өз алдынча иштөөгө, оюндар илдей алууга көнүшөт. Сүйлөө маданияты же өзүнө ишеничтүүлүгү калыптана берет. Баш мүчөлөрдүн түшүндүрмө мүчөлөрү дегенден айтабыз. Сүйлөмдүн ээсин жандап, анын ким же эмне экенин тактап турса, ээнин түшүндүрмө мүчөсү деп аталат. Мисалы, Адилет спорт шебери, көп жолку жеңүүчү. Бүгүн биздин мектепке келет. Бул сүйлөмдө сүйлөм ээси Адилет, сүйлөмдүн ээсин жандап турган сөз спорт шебери. Ал эми сүйлөмдүн баяндоочун жандап, аны толуктап турган түшүндүрмө мүчө баяндоочтун түшүндүрмө мүчөсү деп аталат. Мисалы, мыкты окуган окуучулар бизден 9-класстан. Бул сүйлөмдө баяндоочту жандап турган сөз бизден. Демек, баяндоочтун ким экенин тактап көрсөттү. Мына ушул жаңы тема боюнча бул суроого жооп берсеңер, тынчтайбыз деп түшүнөбүз. Энин түшүндүрмө мүчөсү дегенден айтабыз.
баяндоошун түшүндүрмө мүчөсү менен айтат экенбиз. Анда эмесе дептериңерди ачып, бүгүнкү числону жазып, 127 көнүгүүнү карагыла. Дептериңизде 87 бет. 127 көнүгүү жазып алып, түшүндүрмө мүчөлөрүнүн астын сызгыла. Мисалы, биз 127 көнүгүүнүн биринчи сүйлөмүн иштеп көрөлү. Касым Мамат карыянын баласы быйыл университетти бүтүрүп келди. Бул сүйлөмдө түшүндүрмө мүчө кайсы? Демек, бул сүйлөмдө Мамат карыянын баласы бул түшүндүрмө мүчө. Энин ким экенин тактап көрсөттү. Кийинки тапшырма өз алдынча тапшырма 128 көнүгүү 89 бет. Пайдалануучу сөздөрдү коюп, түшүндүрмө мүчөнүн астын сызгыла. Мисалы, Сергей Сергеевич келечектеги чоң сүрөтчү бизге көп кызык нерселерди айтып берди. Мына балдар, ушинтип бүгүнкү сабагыбыз аяктады. Күнүңөр ийгиликтүү өтсүн. Саламатта калгыла.